Арбаңыздар, кадырлуу кыргыз калкы, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен башкача бир форматта жолугуп атабыз. Баракелде көрсөтүүсү аркылуу темабызды жаратмандар деп атадык. Мына азыр жалпы планда азыр биздин балдар алып көрсөтүп коет. Ушул жаратмандарыбыз республикада 200 миңден ашык майыптар бар. Ушулардын баардык социалдык, экономикалык деги эле жалпы ошол проблемалардын баарын чечип, өзлөрүнүн атуулдук деп коебуз, же болбосо кыргыз элинен чыккан бир чыгаан баатыр жигиттери отурат. Биринчи мен тааныштырып кетейин меймандарыбызды, анан кийин негизги сюжеттерибиз бар. Кишилер өздөрү ала келген. Ошолорду көрсөтүп, анан көрсөтүүбүздүн максатын чечмелеп отурабыз. Анда эмесе Калык Бартабасович Мамбет Акунов агайыбыз, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бул киши Кыргызстандын майыптар ассоциациясынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө тармагына эмгек сиңирген кызматкери, даңк медалинин, Манас орденинин ээси. Андан кийинки мейманыбыз оң тараптагы Сапарбек Муратов, талант сыры майыптар коомунун төрагасы, акын, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Сиз дагы кош келдиңиз. Андан кийинки мынакей биздин сол тарабыбызда отурган жигиттер: Шүкүрбек Кучкачев, Кыргыз Республикасынын майыптар коомунун төрагасы, даңк медалинин ээси. Андан кийин Эрнис Мыктыбек уулу, Чүй облусу боюнча жаш майыптар коомунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Кош келдиңиздер. Сиздерди эмне үчүн биз студиябызга чакырдык? Жана мен жогоруда айтып кеткендей, биздин республикада 200 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз жашайт. Мына ошол кишилер бизге кат жазды, жетекчиликтен өтүндү. Биздин продюсерибиз Назира Алы кызынан, биздин башкы директорубуз Алиевке ошол кат жазып сиздерден келген экен. Биздин ушундай агаларыбыз бар дейт, биз үчүн аябай ак кызмат кылып жүргөн. Сиздер ошол баракелдени жасап атасыздар. Мына Гүлүмгө окшогон, Атайга окшогондорду чыгарып атасыздар. Мына ушул кишилер дагы татыктуу деп айтты да Калыгова. Ошон үчүн мына эмне үчүн ушул баракелдеге бардык концепциясына туура келип атат. Сиздер Кыргызстанды кыйрыга таанытып аткан адамдардын катары билебиз. Себеби ошол эле япондор менен, немистер менен ар кандай долбоорлор менен иштешип атасыздар, туурабы, Калык Бартабасович? Ошондо канча сиз мисалы үчүн көп эле мамлекеттерге барып келдиңиз. Канча мамлекетке барып, кандай долбоорлорду Кыргызстанга алып келдиңиз? Ошол өзүңүздүн жана биздин майыптардын социалдык, экономикалык жагынан мындай толук кандуу, камсыз кыла албайбыз албетте. Бирок ошентсе дагы кайсы бир тармагына алып келип аттыңыздар да. Ушул боюнча бир кичине жалпы түшүнүк берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кичине өткөн тарыхка кайрыла кетели сөзүбүздүн башында. Кыргызстандын майыптар ассоциациясы 2008 жылдын май айында майыптардын 9 өкмөттүк эмес уюмдары, азыркыда айтканда коммерциялык эмес уюмдары болуп туруп түзгөнбүз. Ошонун мына 4-өө бул жерде отурабыз, 4-өөбүз, 5-өөбүз. Биздин өкүлдөр тиги Бакыт Калиев деген жигитибиз бар, Кербенде, тиги Аксы районунда турат. Нарында Зулайка Бараканова деген кызыбыз бар. Токмок шаарында да Мира кызыбыз, бул Бишкек шаарында Надежда Владимировна деген аялыбыз бар, майыптар менен иш кылып атат. Мусаева Асипа Мусаевна аялдардын көз каранды эмес уюмдарынын иштерин жетектеп атат. Анан калган жигиттерибиз мына бул жерде отурушат. Эми жалпы биздин ассоциациянын каттоосунда 32 миңге жакын майып, өзгөчө бул опорно-двигательный аппарат деп коет, басуу, таяныч, кыймылдар боюнча майып адамдар катталып атат. Анан эми бизде мамлекетибиз колунан келишинче жардам берип атышат, жардам беришет деп азыр ишенебиз. Бирок ошондой болсо да баягы өзүбүздүн азабыбыз менен, өзүбүздүн түйшүгүбүз менен эле бир казанда кайнай бербейли деп чет мамлекеттер менен, чет мамлекеттеги спонсорлор менен, донорлор менен байланышканга аракет кылабыз. Ошонун негизинде мисалы үчүн Шүкүрбек
Кучкачов өзүнүн иши жөнүндө өзү айтып өтөт. Менин айта турган нерсе Япония мамлекети менен кезинде Япониянын эки посолу менен мамилебиз абдан жакшы болду. Бул жерде JICA эл аралык агентствосы аркылуу булардан биз балдарыбызды жиберип аттык, көз азиз балдардан. Азыр ушул кезде 3 көз азиз кыз жана укалоо боюнча Японияда уже 5 жылдан бери окуп атат. Жакын арада уже келишет булар бул жака. Биринчиси келди азыр. Анан кийин волонтерлорду, ыктыярларды чакырып, жанагы 4-5 жакшы ырдаган таланттуу жигит кыздарыбызды тааныштырганбыз. Анан ошонун ичинен өтө аракети күчтүү болуп, япон тилин үйрөнгөнгө аракет кылып ырларын ырдаган Гүлүм Касымбаева чыкты. Буюрса ал бир нече жолу барып келди. Анан Америка Кошмо Штатындагы колдоочулар аркылуу адегенде көз азиздерден 12-ни Луизиана штатына жибергенбиз. Андан кийин 17 көз азиздерди ошол Луизиана штатына жиберип ошол жерден окуттук. Гүлназ Жүзбаева деген кызыбыз ал жерде 1 жылдан ашык атайын курсун бүтүрүп окуп келип, азыр бул жерде ийгиликтүү иштеп жатат да. Ушул өңдүү проектлер буюрса мындан алдыда дагы болот. Анан могу Араб фондусу боюнча дагы азыр иш кылып атабыз. Ал боюнча Эрнест баштан аяк ушул жигитибиз жооп берет. Бул дагы айтып берет. Унутуп калгандарын мен анан толуктап айтып кетем сөзүбүздүн аягында. Ооба, Калык Бартабасович, жана Гүлназ менен Гүлүм жөнүндө айтып кетпедиңизби? Мына ошону дагы биздин телегөрүүчүлөрүбүз ушул Баракелдеге барсын деп сунуш кылышып чыккан. Аны дагы айта кетейин сиздергечи, отчет катары. Ошол жетекчилерибиз чыгаргыла ушул кыздарды. Өздөрү ошол майыптыгына карабай бир чоң иштерди жасап атыптыр деп. Гүлназ жана 100дүн бири болбоду, 100 айымдын бири болду. Гүлүм болсо Японияга барып 2 жолу кубок утуп келди. Муну телегөрүүчүлөргө дагы ошол сиздин бүгүнкү көрсөтүүгө катышып аткан үчүн айта кетейин. Биз да өзүбүздүн отчетубуздучу ошол. Анан жакында азыр бир сюжетти көрүп алсак, эгер биздин балдарыбыз даяр болсо, коюп берип койсоңуздар, бүткөндөн кийин ошол боюнча сиз айтып бересиз, Анда бүгүн майыптар коомунда могу таяныч басыш органдары боюнча майыптар бар да республикада. Ошо биздин арабызда бүгүн чоң майрам болуп атат. Майрамдын болушу 1 жылдан бери бу Кыргыз Республикалык майыптар коому аракет кылып аткан иштин эсеси чыгып, немецтик досторубуз, коллегаларыбыз бу Mercedes-Benz маркасындагы майыптарды ташый турган автобусту азыр бекер бизге тапшырып атат. Мындай машина Кыргызстанда биринчиси, алгачкысы. Мындай машина бизге ондогон машиналар керек. Демилге Шүкүрбек Шабданович Кучкачев. Мен бул жерде 1 октябрь 18 жылдан бери иштеп атпайм. Анан буга чейин келе болуп келаткан сөздөрдө анан эми мындай нерсе бат боло калбайт экен. Айлап жылдап убакыт кетет экен. Жыйынтыгы бар да. Биз ошого ыраазыбыз. Андрей Новак деген жетекчиси жүрүп атат. 4 киши келди Германиядан. Анан бул жерден жанагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси улуу-урматтуу Габриэль Геллил айымдагы катышты да бул ишке. Проект жаздым, проект уттум. Германияга 19-жылы барып келдим. Барып сүйлөшүп, алар айтты, давайте проекттин атын Жамила деп коелу. Чыңгыз Айтматовду чыгарабыз. Мен макул болдум. Анан бияктагы посольствого жаздык. Ошо менен проекттин кудай буюрса сом менен 2 миллион болду. Евро менен 20 миң өтүп кетти. Анан Германиядан алдырдык Атай ушу биздин майыптарга ылайыктуу бандусу менен ичине коляска, 6 коляска кирип кетет. Абдан биз үчүн абдан мына элдерибизде жумушка кечиге эле ошентип таксиге түшө албай, автобуска түшө албай кыйналып атчу эле. Азыр эртең менен алып келебиз. Кечинде алып барып көлгө барабыз, Сарчеликке барабыз, природага барабыз. Ушундай өзүбүздүн кичинекей прибыльдарыбыз бар. Ошолордон биз жанагы үйүндө жаткан майыптарга жардам берип турабыз. Соц пакет берип турабыз. Анан тышкары
водительге акча өзүбүз төлөп беребиз. Биз ал мамлекетке зыян кылбайбыз. Дагы Кудай буйрса дагы ушундай долбоор жазганда. Ооба, дагы жазган жатам. Эми мен алга айтып атам, мына ишканага продукция ташыганга кичинекей мини грузовой керек бизге. Десем, Мынакей кадырман теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шүкүрбектин эмне деген гана эмгек да. Бир чети Шүкүрбек мен ойлоп атам, бул мындай долбоор жазыш, баягы айткан оңой да, бирок анын кыйынчылыгы, азап тозоктору да бар. Да карап отуруп, бул Шүкүрбек эмне тил билеби деген да ой келип атат да магачы. Мисалы, немистер бара калып эле, келе могун алып келе калдым десе эле бере койбойт да, туурабы? Ага дипломатия дагы керек дегендей. Сиз өзүңүз кайсы окуу жайын бүттүңүз эле, тилдерди билесизби деген суроодон баштайлычы. өзүм негизи мектепте окуп жүргөндө, Союз убагында немис тилин окугам. Анан 2 жыл Германияда армияда служба еттим. Андан келип атып Батик институтун инженер-строитель факультетин бүттүм. Ал жерде да немисче окуп калдым. Немисче айткандарым баарын кабыл алып жүрөм. Мага сүйлөгөндө кичине кыйынчылык пайда болот. Албетте менин жардамчыларым бар. Мына сюжетте көргөндөй жакшынакай ак машинаны ушул долбоор менен 3 жыл иштедим. Ал кишилерди мен бияка Бишкекке чакырып, көчмөндөр оюнунда болуп, Кыргыздын каада салттын баардыгын көрсөтүп, ошол жерден булардын таң калганын айтпай эле кой. Ошондо мага суроо беришти. Эмне үчүн бул майып кишилер бизде көрүнгөн жок? Бияктан бирөөнү дагы көргөн жокпуз депчи. Мен айттым, майып кишилердин көздөрү күйөөлөп турат, бияка келебиз деп. Болгону ошого ылайыктуу транспорт жок. Шарт жок. Мына ушул сөздү алар ыйлап алган экен. Анан мени составында мына мыкты эне суулу чогуу алып, 4 киши делегация ошо Кыргызстанга 4 квота бериптир. Башка республикадан элибиз көрүп атат, 2 эле киши келди. Мына ошол жерден Андрехан деген депутат парламент, депутат Бундестагтын депутаты менен тааныштым. А киши бизде Бундестагга алып кирип, жана заседание отурган, Меркель отурган жерге чейин алып барып көрсөтүп, ошол жерден айтты. Мен уже Кыргызстан силердин көйгөйүңөрдү көрүп келдим. Ушу бир автомашина базар этем, быйыл эмес, кийинки жылы деп. Анан өзүңүздөр билесиздер, пандемия болуп калып, бир жыл үйдө отуруп калдык. Алар да чыга алган жок. Сүйлөшүп турдук, катталышып турдук, жума сайын байланышып турдук. Анан через биздин элчилик аркылуу ишке ашырдык да. Ишке ашырып, мына Кудайдын буйругу экен. Азыр көп ишканаларыбыз бар. Адамдарыбыз бул бияга сокулук тие алам элинен келип иштешет. Ошолорду ташыган транспортубуз жок эле. Мына азыр алып график түзүп, акырын алып келип, кайра кештин алып барып, мына эми коомдук жумуштарга, концерттерге, мына сиздердин бул передачаңыздарга абдан. Ошо машинени минип келдиңиздерби? Жок, азыр мындай эле келдим. Себеби дегенде ушундай өзүм эле келдим. Кудай буйрса, бул Сармерден да өткөндө келели деп, ошо шартыбыз жок эле. Мына Кудай буйрса келебиз мына. Келип, сиздерден концерт көрүп, деле катышып. Кудай буйрса. Сиздин жана немис тил билгениңиздин пайдасы аябай тийген экен да. Анан көчмөндөр деп айтып калдыңыз, көчмөндөргө сиз чакырдыңызбы ал кишилерди? Же ошоктон келген кишилер менен таанышып алдыңызбы? Депутатты бул өкмөт чакырыптыр. Правительство. Азыр делегация болуп келген Андрей Новак менен 2008 жылдардан бери Алматадан форумдан таанышканбыз. Ошондон бери 12 жылдан бери иштешип келатабыз. Мына азыр бул проектти бүтүп, экинчи проектинде элчиликке өткөздүм.
суммасы одан чоң 69.000 евроға жаздым. Қолдап атышат. Анда да транспорт келеді? Жоқ, анда транспорт емес, анда біз азыр мына майыптарды оқытабыз. Қосымша жаңа жабдықтарды алабыз. Адамдық ресурстарды пайдаланып, біз жұмысшы күн орын ачалы деп атабыз. Тағы ешқана ашып, жұмысшы орындарды көбейтсек, ошонда біз өкмөт эмне берет деп отура бербей, өз аракет кылып, пенсия пособиени карабай, айлык алып, мисалы үчүн менин үй бүлөмдө келинчегим 4 балам бар. 6 кишини мен багып атам. Бар үйдө отуруп, студент. Эриз мына 3 баласын багып, Сапар 5 баласын багып, мына иштеп. Ушундай аракет кылып атабыз эми. Мынакей, сиздер жана эми чындыгында биринчи группадагы ушундай майып деп аныкталып ушинтип чыгат да. Анан мында колуңуздар менен момундай коляска менен жүрсөңүздөр дагы, көзүңүздөр көрбөй атса дагы, мындай аракеттенип, коом үчүн, эл үчүн аябай чоң пайдаларды келтирип атасыздар. Чындыгында эки буту бар, эки көзү бар, эки көзү көрүп атат, буту басып атат, колу иштеп атат. Анан кийин буттарды салаңдатып, ата энесинин жана пенсиясында отургандар да бар да. Сиздерди ошон үчүн жана биздин жетекчилигибиз чыгаргыла дебеди, ушул кишилерди алып келгиле деп, өзүңүздөрдүн да жана 200 000 мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер алып чыгыңыздар ушуларды деп атат да. Анан кийин жөнөкөй киши, мисалы үчүн президенттин, өкмөттүн, мамлекеттин сыйлыктарына татып, даңк медалин албайт деп ойлойм да. Анда эмесе жана унаа жөнүндө айтып кеттиңиз. Сиздин ошол Германиядан келген коллегаларыңыз жакшынакай кылып ошо коомчулуктун алдында бир ачкыч берди эле өзүңүзгө. Ал сюжетиңиздерди ала келдиңиз. Ошол убакыттан пайдаланып, ошол сюжетти көрүп алалы, анан кайра студиябызга келебиз. Важно и приятно находиться здесь, потому что мы, Шукурбек Мырза, давно знакомы. Я хочу особую благодарность выразить партнерам, министерству, всем сторонам, которые маленькими шагами, кажется, что маленькие шаги, но делают большие дела. Люди, которые всю жизнь живут с инвалидностью, им очень сложно, но вопреки всему они подают пример. Пример героизма, пример самопожертвования, пример того, чтобы делиться с людьми и улучшать жизнь людей. По заявлению президента, что будут еще улучшения по пособиям. Aufmerksamkeit schaffen und auch für das Anliegen, so hoffe ich, in einigen Jahren auch ohne auf einen Bus angewiesen zu sein, besser sich von A nach B fortbewegen zu können. Собственно говоря, чего мы хотим достичь сегодня в первую очередь, вот реализация этого проекта, это то, чтобы сделать таких людей более видимыми на улице. Мы очень рассчитываем на то, что возможности передвижения, возможности появляться в городе, приехать к врачу или по каким-то другим делам в любой конец города, сделает этих людей более заметными в городе и следующим шагом привлечет внимание. И очень рассчитываем на то, что через некоторое время они без этого автобуса смогут передвигаться из точки А в точку Б. Überreichen über 1.000 € für die weitere Arbeit des Kirgisischen Behindertenverbandes, vielleicht auch natürlich dafür, dass das Auto auch immer gut mitfährt. И я бы хотела приступить к подаркам. У нас есть несколько небольших подарков, и потом мы перейдем к самому большому подарку — автомобилю. В первую очередь я хотела бы передать Шукурбеку символический чек на 1000 евро, который мы собрали в качестве пожертвований на работу Киргизского объединения инвалидов и на вашу дальнейшую работу также вместе с автомобилем. И у меня в руках ключ от машины. Давайте пойдем вместе к микроавтобусу. Мынакей көрдүк, сиздердин ошол толкунданып, жанагы машинанын ачкычын алып дегендейчи, мына Тумар би тобу дагы сиздерди колдоп барган экен.
жакшы архивдик материал алып келиптирсиздер. Анан бир суроо атат да, эми бул сиздер алып келдиңиздер жана долбоор мененчи жанагындай жакшынакай машиненин унааны алып келиптирсиздер. Анан майы болот, жүрөт, аны оңдош керек дегендей. Ал жагы кандай чечилди? Ошол сиз жазган долбоордун ичиндеби же? Жок, ичинде эмес. Жана биздин ишканалар иштеп атпайбы? Ооба. Ошондон кичине пайда көрөбүз. Мына ошондон биздин айдоочуга, күйүүчү майга, майлоочу майга, коюлган жана стоянкасына акча бөлүштүрүп, бир эмес 2 водительге ошондой кылып караштырып койдук. Ал маселени чечип койдук ошо. Бул жанагы уна, бул жаңы уна да, заводдон чыккан. Жаңы 10-жылкы. Германиянын өзүнөн болсун. Эми ошол ак жолтой болуп, өзүңүздөр айтып атасыздар, көлгө барабыз, ушу кишилерибизди салып алып, спортчулар дагы, тиги маданият кызматкерлери ошондой түшүп, ошонун бир урмат сыйын көрөлү деп атасыздар. Ошол тилекке жетели, мына студияга дагы алып келебиз, Кудай буюрса деп атасыздар. Ошондо дагы бир тосуп алалы, ошо унаңыздар менен чогуучу. Ушуга удаа эле дагы бир кубанычтуу окуя болду. Чүй областында бир мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга үй салынды деп угуп калдык да. Эрнис мырза, эмне болду эле? Сизди да ошо долбоор жазып, арабтар менен иштешти деди. Сиз араб тилинде билесизби? Жок. Шүкүрбакко немис тилин билет экен. Бизде мындай болду, биз Чүй областында Жашмаевдер коому Сокулук районунун акимчилигине кайрылып, биздин офисибиз жоктугуна байланыштуу маданият үйүнүн жер төйлөсүн вообще каралгысы болгондо бул. Ошол нерсени ашар жолу менен өзүбүз тазалап оңдоп, ошол жерде кички ишканабызды баштадык. Ошонун негизинде ушу жер төлөөдө отура бербестен жергиликтүү айыл өкмөткө кайрылып, мен жер тилкесин сурадым арыздын негизинде. Айыл өкмөт тарабынан ал убакта Токтобой Жээнбаевна деген иштечи бизге 5 сотук жер бөлүп берген. Ошого мен долбоор жазып мындай демөөрчү иштеп баштадым да, ошол күндөн баштап. Ага чейин ортодо бир 7 жыл убакыт өтүп кетти, ортодо жөнөп турган жокпуз. Балдарды жыгач устачылыкка үйрөтүп баштадык. Өзүбүздүн ага эжелерге кайрылып, жанагындай инструменттерди алып жыгач устачылыкка үйрөтүп баштадык. Андан тышкары кички проект жазып, өз министерстводон тикмечи машинкаларды алганбыз. Кыздарыбыз болсо ушу тигүү цехин үйрөтүп баштадык. Азыркы учурда алдыда иштеп атканы бар, ошол эле учурда окуп атканы дагы бар. Ошонун негизинде реабилитациондук учебный центр салалы деген, башында үй салдырып берсекпи деген, жерибиздин тардыгына байланыштуу араб туугандар ушу 7 жылдан кийин ушу чыкты, ушу демөөрчүлөр. Учебный центр кылалы бул жерде. Жатаканасы менен 6 айлык, 3 айлык жана 1 жылдык кылып сертификатын берип. Анда бул турак жай эмес. Турак жай эмес, бул азыркы учурда реабилитациялык борбор. Борбор. Азыр ошол сүрөттөрдү дагы балдар көрсөтүп турсун, сиздер салып ийген экенсиздер. Ошол боюнча да бир комментарий берип турсаңыз, Мынакей чыкты, бул айта бериңиз. Азыркы ушу учурда ушу 4-ч этажга келди бул. Негизи подвал менен 4 этаж болот. Толук кандуу быйыл айта албайбыз. Толук кандуу бүтөбү. Быйыл болбосо да жазда бүтөт деп атабыз бул. Ишке киргизебиз. Ушунун эле жанында 2 кабаттуу үй бар. Ал жана Улан деген байкебиз биздин коомго белек кылып ал үйүн да берген. Мурунку жерибиз бар, бул салынып аткан жерге участокты сатып алганбыз. Ошону менен жерибиз бир 20 сотукка барып калды да биздин азыркы учурда. Аябай чоң турбайбы? Ушул территориясы кенен болуп. Бул жерде бир топ кишилер барган экен, көргөнүчү. Ошол жана немис Шүкүрбөктүн немис туугандары да барып көргөн окшойт, келип. Ооба. Германиядан келген коноктор барып биздин ишкана менен таанышып кетишти алар дагы. Жана бирөө 2 этаж үйүн берип салды ачкычын деп атасыз да. Бул эмне? Ал эмне деген батырот жигит экен? Ал жеке бизнесмен албай экен мындай. Ушу биздин участогубуз жанында жайгашкан экен ал кишинин үйү. Биз ошол жерге барып келип жүргөнүбүздү көрчү. Кийин ал киши көп нерсени айткан эмес, туруп эле келип ушул үйдү биз силердин коомуңарга белек кылалы деп чечтим деп
өзүнүн атынан эле ушу белек кылып өткөзүп берди үйүн. Азыркы учурда биздин мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарыбыз жашайт ал жерде. Жакшы болгон турбайбы? Бул өтө чоң кубаныч болду биз үчүн. Сиз да болгонсуз да, Калгыба? Ооба. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кызык экен, өтө кызык экен. Даана баракелде турбайбы? Кызык окуя баракелде дегидей эле сөз болуп атат. Ушундай жигиттердин бар экенине дагы кыргызстандыктар кубансак болот да. Жанагы араб туугандар менен сүйлөшкөндүк боюнча Эрнис болуп сүйлөшөбүз да бул маселелерди. Ооба. Анан баягы күнү жанагы Германиядан келген делегациянын жетекчиси Андре Новак деген мырза 3-4 күн бул жерде ичип жүрдүк да чогуу. Анан кийин мага айтып атпайбы: господин президент, вот я смотрю, оказывается, вы тяжелая артиллерия здесь, деп атпайбы. Анан керек маселе болгондо мен кошулам да бул балдарга аркасынан. Анан ошондо арабтар менен сүйлөшүш керек болуп, арабтардын фондусу менен сүйлөштүк. Эрнис болуп барып, ошондо сөзүбүз боюнча арабтар муну бүт куруп бермей болду. Имаратты ичиндеги технологиялык жабдууларды, жанагы окуп аткан балдар жаткан жерине газ плита, холодильник, кровать, матрас дегендердин, швейный машинанын бардыгын ошол арабтар алып бермей болду. Анан бүткөндөн кийин арабтар менен сүйлөшкөнүбүз боюнча, мисалы үчүн чатырынан суу алып кетеби, же дагы эмне болот, ушунун бардыгын арабтар өзүнүн мойнуна алышты да. Оңдоп түзөп беребиз. Оңдоп түзөп берип турабыз, калганын уюштургула деп. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан жанагы жерди алганда жер 5 сотукка жетпеди да. Жарымы ээленип калыптыр. Анан ал боюнча Токтобү Жээнбаевна деген зам акими бар эле, тың киши, азыр дагы башка иштеп атыптыр. Анан ал киши Эрнис аркылуу мага айттырып иттир, Калык Партабаш келип кетсе болот эле деп. Анан ал киши менен сүйлөшсөк, айтты, бул жериңерди алганга акча чогултуп берели дедик эле, бирок ошону элге ийине келтирип түшүндүрүп берген киши керек болуп атат. Сиз өзүңүздүн тапшырмаңызды, милдеттериңерди, эмнеге муктажсыңар ошону айтып берсеңер деп. Анан бир күнү ада кыш айы болчу. Анан эртең менен 8:30 Эрнис экөөбүз бардык. Акимчилик анда Асылбек Владимирович деген жакшынакай акими бар эле, азыр адагы которулуп кетти. Анан Сокулукта 20 айыл өкмөтү бар экен. 20 айыл өкмөтүнүн жетекчилерин, айыл кеңештеринин депутаттарын, райондук кызмат уюмдардын жетекчилерин, банкалар болобу, больница болобу, налоговый, энергетик, архитектура, госстандарт дегенин баарын чакырыптыр. Анан ошол жерде Эрнис экөөбүз түшүндүрүп айтып бердик. Момундай болуп атат. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо акчадан чогултуп берсеңер десек, анан колдорунан келишинче чогултушту. Ошол эсебибиз боюнча бир күндүк айлыктарын чогултуп берди. Баарына рахмат. Мен Сокулук районунун акимчилигине, Сокулук районунда иштеп жаткан тиги айыл өкмөттөрүнөн берки районго чейинки жетекчилердин бардыгына майыптардын атынан рахматымды айтамын. 163 000 сом чогултуп беришти райондук. Ал да жетпеди. Эрнис экөөбүз сүйлөшүп отуруп, кандай кылабыз? Проекттин өзүбүз төлөшүбүз керек болду да. Анан акча жетпейт, кандай кылабыз деп. Анан Эрниске айттым, Эрнис кат жазып алып эле балдарды акчалуу жерлерге жибер десем, анан жибериптир. Анан ким барды? Бобо Фаизанын жетекчиси барды. Жакшынакай жигит экен. Али мырза. Али мырза барды. Анан кийин аянтты карап туруп эле, анан эсин чакыргылачы деди. Чакырып бердик, сүйлөшүп, булар канча карасы деди. 250 000 сом чогултуп бере албай атышат деди. Анан кийин менин таң калганым баракелде дей турган нерсе да ушу Али мырзага. Чөнтөгүнөн 250 000 сомду чыгарып туруп, жана жердин ээсине санап берип, ыраазысызбы деди. Жигит ыраазымын деди. Анда толук бойдон оформление кылып бериңиз деп коюп кетип калды. Ошону менен жер башы ачылып, анан бул 4 этаж жанагы Сокулуктагы социалдык эмгек реабилитациялоо борборун салып атабыз да. Быйыл бүтөбүз дедик эле, бүтө албай калдык. Буюрса эмки жылдын жазы менен бүтөбүз. Анан ал жердин дагы бир жакшы жери жана эмгек менен камсыз кылуу деп бийлик дагы айтып атат. Иштейлик, экономиканы көтөрүлү деп атпайбы? Анан майыптардын көбүнүн иш боюнча адистиктери жок.
Анан ошонун документтерин азыр даярдап бүтүп калдык. Ошол центр борбор ишке кирсе, ошол биринчи кезекте Сокулук районундагы баскан турганы боюнча майып адамдардын мүмкүнчүлүгү. Анан Чүй областы боюнча кылып ошол жерде жана Эргиз айткандай 3 ай, 6 ай, 12 ай кылып окутабыз. Анан 18 профессияга майыптарды ошол жерден үйрөтүлөт. Ошол 18 мында кыздар да келет, коляскада отурган, жигиттер да келет, коляскада отурган, үйрөтүп туруп, анан аларга сертификатты колуна берип туруп, анан 3 айдан кийинби, 9 айдан кийинби үйрөнүп бүткөндөн кийин үйлөрүнө узатабыз. Ар ким барып ошо жергиликтүү айыл өкмөттөрүндө, шаарда болсо шаарда болуп, өтүк ултаруучу болуп, өтүктү ремонт кылган, жана чемодандарды ремонт кылган, кийимдердин жана замочкаларын ремонт кылган, педикюр, маникюр деп коет го аялдар, вейзажисттер деп, чач тараштарды, тамак жасагандарды баарын үйрөтүп туруп, швеяларды, дерево обработка, темир шеретүүчүлөрдү үйрөтөлү деп атабыз. Анан ошол иштерибиз буюрса ашып кетсе экен, ишке ашкан деп ишенебиз. Себеби эрнисибиз бизде күндөн күнгө, жумадан жума айга, эртеден кечке майрамын карабай, тиги эс алуу күндөрүн карабай, ошол жерде түнөп, ошол жерде ошол иштин жылышын карап жүргөнүбүз ушу Эрнис Муктубек уулу. Ошол жерде бир шалдыраган бир эски машинеси бар. Ошонун ичинде жатат, ошонун ичинде отурат. Мында айта турган нерсе, Эрнистагы бир буту протез болуп атпайбы? Ошого карабай ушул иштин аркалап жүргөн жигит. Өтө жоош жигит, бирок кыбырап жүрүп алып көп ишти бүтүргөн. Унчукпай көп иштерди жасаган жигит турбайбы? Жанагы шарымдап аккан дарыя, эки жагындагы суунун эки жагында жээкти акырынан жеп, сууну көбөйтүп, дарыяны чоңойтот го. Ошол дарыяны дарыяда чоңоюп аткан жигит ушул Эрнис Муктубек уулу. Кудай буйрса. Ыраазымын. Шүкүрбек Шабданович бул жердеги иштерди бүтүрүп атат, жанагы немецтердин аны муну проекттерин бүтүрүп атабыз буюрса. Тиги Сокулуктагы реабилитация мындай центр Кыргызстанда бобу опорно-двигательный аппарат деп коебуз, майыптарды буту кол боюнча ооруларда. Мындай борбор Кыргызстанда жок. Бул биринчи жолу ачылып атат. Анан биз ойлоп атабыз, азыр Садыр Нуркожоевич Жапаров келгенден кийин жаңы команда буюрса могу 28 ноябрда жаңы жогорку кеңешти ырчыры жок, жакшынакай өткөрүп алсак ынтымактуу. Анан мамлекет дагы, өкмөт дагы майыптардын ишин муктаждыгын жакшы билген Акылбек Жапаров келип атат, тиги министрлер кабинетине жетектеп. Бул киши дагы иштерди жакшы билет, жакшы таанышбыз. Бул киши дагы жардам берип, ушуну акырын-акырындан республиканын башка аймактарында тетиги Ошко, тетиги Нарынга, тиги Жалал Абадка чейин ушундай иштерди таратышыбыз керек да. Анан араб туугандарга Эрнис экөөбүз рахмат айтып коелу. Ошол арабтарга рахмат. Азыр ошо арабтардын жардамы менен андан да ара кетип, майып кыз жигиттерди биз үйлөнтүп атабыз эми бери. Үйлөнтүп атабыз. Мына биринчи июнда 3 майып үйлө түзүлдү, буюрса жашап атышат азыр. Анан азыр мына бүгүнкү күнгө карата дагы 4 иш кагыздарын баарын өткөрүп берди араб туугандарга. Алар ушул октябрь, ноябрь айында дагы бир үйлөнүү тоюн өткөрүп беребиз деген. Анан үйлөнүү тоюнда эми айта турган нерсе, булар никесин кыйып берип атат. Анан андан ары алып барып мечиттен никесин кыйып, андан кафеге алып келип, баягы кичинекей тамак уюштуруп берип атат. Андан кийин анан ар биринин жашап аткан үйүнө, эми өзүнүн үйү жоктор баягы батиреге алып жашап аткандар бар. Ал жерге жанагы шифонерин, тумбочкаларын, диванын, телевизорун, холодильнигин, кир жугуч машинасын, пылесосун, микроволновкасын, ар жактагы газ плитасын, ушул өңдөнгөнүн баарын бекер берип, колдоруна өткөн биринчи июнда 25 миңден ар бирине сертификат берди. Бул Фрунзе, Глобус магазиндерине бекитип койдук, ошол жерден керектүү тамак алышып тургула деп. Анан арабтар менен негизи сүйлөшкөнбүз, ишибизди, биргелешкен иштерди дагы кеңейтебиз. Анан келе-келеде эле айта бериш дагы уят экен бизге. А дегенде могу борборду бүтүрүп алалык, муну толук ишке киргизип алалык.
Анан жана үйлөнүп аткан кыз жигиттерибизди үйлөнтүп алалык. Андан кийин анан башка багыттар боюнча дагы алар менен иш кетет. Бали, баракелде дегибиз келет. Мына бул айтып койгонго оңой болгону менен сүйлөшө билиш керек, ал кишилер мененчи, ынандырыш керек, тартып келиш керек дегендейчи. Анан сиздердин дагы ошол мунун баарын эми бул студияга келбесеңиздер биз билмек эмеспиз да. Ошол сиздердин жана 200 000 жарандарыңыздар, анан биздин жетекчилик алгыла, айтышсын, чыгаргыла деген үчүн мына көп маалыматтарды алдык да. Анан эми биздин студиябыздын дагы бир ардактуу мейманы болуп отурат акыныбыз Сапарбек мырза Муратов, президенттин ардак грамотасынын ээси дедик, талант сыры майыптар коомун жетектейт экенсиз. Бул акындык өнөргө кандайча ооп жүрөсүз? Мен эми 18 жашымда оң бутум кестирген. Ошол кестен баягы кайгы башка түшкөндөн кийин адам бир нерседен бук чыгарыш керек болот экен. Анан акыры барып жүрүп анан ошо ыр жазып баштадым. Анда биздин айылдык газеталарга чыгып кичине эме болуп жүрчү. Андан кийин айылыңыз кайсыл айыл болуп атат ошондо? Актала районунун Куртка айылынданмын. Андан кийин анан бул республикага келип, мен өзүмө окшош майыптарды көрүп, өзүмө окшош адамдарды көрүп, андан кийин мына Алпартова, Шүкүрбек Шабдановичтей адамдар менен, Асипа Мусаевна деген адамдар менен таанышып, мындай болуп жашаса деле болот турбайбы деген ой келди. Бул адаптация кылыш адамга кыйын болот экен да. 18 жашында бир утуң жок болсо, анан жакшынакай жүрүп эле. Мен оорудан эме болуп калды да. Армияга да барбай калдым ошо менен. Анан ошентип жүрүп анан ушул биз 2010-жылы бул Эрнест Мыктыбек менен бул Бакиевдин өртөнгөн үйүндө майыптарды жетектедик. Ал жерде дагы мен ушу студиядан пайдаланып, ошол жердеги келген адамдарга жардам кылган адамдардын баарына миң мирте ыраазычылык айтып коюшубуз керек да. Бизге коюн койдой этин эттей кылып көтөрүп берген адамдар болгон да убагында. Азыр ал адамдарга чексиз ыраазычылык билдириш керек. Анан мен ошол Тагдыр чыйыры деп бир экинчи китебимди дайындап койгом, даптайыр турат, бирок спонсор жоктугуна байланыштуу чыкпай турат да. Ошол Бакиевдин үйүндө эмне болгон, эмне койгон, ошонун баары жазылган да ал китептин ичиндечи. Жакшы экен. Ырларым да кошулган. Анан азыр деле ошол майып атуулдар жашайт да, ошол үйдө. Азыр ким жашап атат, чынымен мен билбейм. Аяка бара элекмин, мен ошондо 2011-жылы аяктан кетип калып, Мыктыбек Эрнесттен бөлүнүп, мен өзүмчө Тагдыр талант сыры деген майыптар коомун түзгөм да өзүм. Анан эми бул кичине талант болгондон кийин өзүмө окшогон таланттуу адамдарды дагы көп көрдүм. Ошо протеин заводко келишет, тияктан бияктан жолугуп жүрүп анан ушу Тагдыр каармандары деген ошону көрсөтүп койсоңуз. Ушу китепти чыгарыш керек болду. Буга аябай каражат иштелди. Убагында каражат дагы табылган жок. Анан кийин финдерден бир эме проект тийип калды. Ошонун негизинде ушул китеп чыгып калды да. Мында биздин аксакалыбыз Жумамедин Шералиев атабыз, бул киши дагы өзү майып болгон да. Майыптыгына карабай эмне деген оондорду жазган. Биздин өзүбүздүн эле элге таанылуу Асек Урманбетов деген атабыз бар. А кишинин ырлары бар. Бул киши 53-төн ашкандан кийин чыгармачылыкка кайрылган да. Андан кийин Мусакун Сатыбалиев деген чоң жазуучубуз бар. А киши ушул китептин баштоосун жазып, редактору өзү болгон да. Андан кийин Алмаз Чойбекова, Өмүркүл Кулумбаев деген аксакалдарыбыздын баарын. Сиз ошондо мүмкүнчүлүгү чектелгендер турбайбы, Ал топтогон мүмкүнчүлүгү турбайсызбы? чектелген адамдардын жыйнагын топтоп чыгармаларын бул китеп 2 тилде чыккан. Орус тили, кыргыз тилде. Орус тилдүү дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар да. А кишилердин дагы суранычы менен 2 тилде чыгарганбыз. Анан кийин бүгүн күндө да канча тираж менен чыкты? Бул 500 тираж менен чыккан. Анан эми бунун ичинде азыркы жаштарыбыздан айтып кетсек, Гүлбарчын Исаева деген ырдап өзү дагы комуз чертип жүргөн кызыбыз бар. Турдукан деген кызыбыз бар, акына дагы андырлар кирген. Анан ушул китепке кирген 4 адамдын лира кечесин Роза Отунбаеванын фонду өткөрүп берген. Мында Мусакун Сатыбалиев, Мурат Сапарбек, Гүлбарчын Исаева, анан
Жаркулова деген эжекебиз үчөө төртөөбүздүн поэзия кечебиз өткөн филармонияда. Анан биз эмеде 2019-да Сармерденди уюштурдук. Сармерденге катыштым. Анан ушу менен келатабыз эми. Эң жакшы экен. Ырдасаңыз, мында комуз менен ырдайсызбы же? Жок, комуз ал инструмент мындай эле? Жок, мындай эле. Анан кийин эми баягы ыр жазып жүргөндөн кийин мүмкүн болсо ыр окуп берейин. Окуп бериңиз. Өзүңдүн ырыңдар. Өзүмдүн ырларым. Бизге керек Кыргызстан. Өткөн экен далай-далай замандар. Кайда барат кадамдар. Кайда барсаң аянычтуу көрүнүш, демиздеген адамдар. Адамзаттын пейили ушунча кеттиби, аралашып адал менен арамдар. Жылып барат, көчүп барат булуттар. Кайда кетти калк ичинде улуктар. Кан майданда кара жанын аябай, катар турган жеңиш үчүн улуттар. Көрсө дагы көңдөйлүгүн айта албай, какшап жүрөт кайран гана дудуктар. Асман жердин аралыгы канчалык, акыйкатты биз чындыкты айталык. Ак Сапрел баатырлары дегидей, Кыргыз деген көп эмес да анчалык. Эл үмүтү акталган жок бир жолу, эми токтот, бүт баарынан чарчадык. Аттиңай өмүр акмактарга корогон, ата журтту журтум дебей тоногон, чоңуң деле, молдоң деле акчаны оң чөнтөгө, сол чөнтөгө сологон. Ушунчаны көрүп туруп жараткан, бир сыр берип койбодуң го ободон. Аркар кулча жайылган төрдөн жеди, кыргыз элдин сыймыгы көлдөн жеди. Ал эле эмес көр пенделер туптолушуп, акыретке бара турган көрдөн жеди. Мурункусу кийинкисин калкалап, мансабына чиренишип акпыз деди. Коркунучтуу таажы тумоо тарады. Аябады ата канат эне менен баланы. Канча пенде өтүп кетти дүйнөдөн. Көрсөттү Алла агы менен караны. Келген акча жең ичинен жоголуп, кара ниет кайрырбатты жараны. 30 жылда ууру жолдор чабылган, отко түшүп өлкө дартка кабылган. Дартка даба таап бербей өлкөгө, дардаңбайлар куру бекер чамынган. Карышкырлар жүрөт дале билинбей, калк ичинде башка тери жамынган. Канча өлкөдөн ала берген карызды, кайра бер деп жазат бир күн арызды. Кайран гана карайлаган кыргызым, кантип бүтөйт арылдаган алышты. Элим десең эс акылдуу иш кылып, токтоткула пайдасы жок жарышты. Гүлдөп өссүн десек эгер Кыргызстан, ар бирибиз тайбаш керек чындыктан. Ар бир адам керт башына жууп берип, иштеп жашап сабак алсын турмуштан. Баатырлары баштагыла өлкөнү, башкага эмес бизге керек Кыргызстан деп. Баракелде. Окумуш кандай сон жазылган акыркы 30 жылдагы. Сиз акындар менен мындай байланышып, улуттук жазуучулар союзу деген бар, бизде ошолор менен дагы катышасызбы? Ал кишилер менен Тенторокчиев деген агай бар болчу. Ал киши келип бир таанышып калдык эле, анан өткөрөм кел деп эле жүрдү. Раматтык киши, анан мен ал кишинин да арманына ыраазымын, ушинтип койгондачы. Бирок мен бара албай калып же ал киши ошобой калып эле анан. Андан кийин бара элекмин, баарын эле тааныйм. Бирок аяка барганга деле мүмкүнчүлүк жок да, бизде баягы майыптык, анан үйдө 5 баланы багыш керек, ошо менен эле күн өтүп кетип атат да. Жок, эми айтып атканым баягы ыр боюнча талдашып, ушинтип калышат го. Чакырышып, бул китеп мындай болуптур, тигиндей болуптур деп. Сиздин бул китебиңизге ким баш сөз жазды? Мусакун Сатыбалдиев жазган. Ал ошо кишилер аркылуу эми азыр жакшы болбоду, Facebook аркылуу байланышып, ошо менен бир өзүбүзгө өзүбүз талкуу жаратып турабыз да. Мындай көрүшкөнгө бизге кыйынчылык да. Азырда эми шарт мондо болот. Шүкүрбек Шабданович машинесин берсе барып
көрүп келебиз. Ошол бир топ сиздердин дагы таланттууларыңыздарды билебиз негизичи. Анан ошол негизи баягы Улуттук жазуучулар союзу иштеп аткандан кийин аяка да мүчө болуп койсоңуздар, өзүңүздөргө дагы баягы отчетуңуздарга да жакшы болот деген ойду айткым келип атат да. Эми жалпыңыздар үчүн эле бир сюрприз болсун деп коеюнчу. Бир музыкалык чыгарма камдап койдук элек. Анан ошону көрүп туруп анан кайра студиябызга келебиз. Аны өзі кейінгі шығарма «Махаббат күчі» деп аталат. Албетте, бұл дүйнөдө эң бийик сезим бұл махаббат сүйүү сезими. Кабыл алып коебуз. Обонун жазган Алып Мамбетакунов. Махаббатым жан дүйнөмө тереңде, эртелиге жеңсеп сени Баракелде дегендей болуптур, Эльмира. Буну таап чыкканыңарды эстедим мен. Тиги концертте ырдабады беле. Сөзүн Бартаба Сабакиров деген кыйын аксакал бар эле, ошол жазып берди эле. Сиздин оон жазганыңызды эми көпчүлүгү билбейт да. Ошол кандайча оон жазып калдыңыз? Жанагы Сапар иним айткандай эле. Башка күн түшкөндө ар кандай ой келет экен да. Букту чыгарыш керек экен. Сапар жанагыдай Кыргызстаным деген дагы көп ырлардын автору болуп жүрөт. Менде ушул бир аз оондор бар. Ырчылардан ырдап жүрүшөт. Саламат Садыкова, Бакыт Шатенов, Бермет Байкелова, мына Гүлүм Касымбаева ырдап жүрөт. Негизи мен үчүн баракелде дегенде иш кылып турсуңар, Эльмира. Ооба, ошол сизге айтпай туруп, Гүлүм дагы ошо сиздер тарбиялап жүргөн кыздар да. Ошол сиздин жанагы сунушуңуз менен япондуктар келгенде, мына бул ырчы кызыбыз бар деп, ал кишини тааныштырып,
анан жанагындай ийгиликтердин жарашышып атканына ошол түздөн түздүн салымыңыз бар деп билебиз да. Анан жана обон жазганыңызды ошо кийинчерээк мен билдим дечи, эми көпчүлүк баягы теле көрүүчүлөр биле беришпейт. Анан ошондо канча жашыңыздан баштап жаза баштадыңыз? Мен 17 жашыман баштап жазып калдым. 17 жашыман. 16 жашында көрбөй калдым. 9-классты бүткөндөн кийин анан эле бир аз алаксыш керек болду. Чүнчүгөнгө жол бербеш керек болду. Ал эми ар бир майыптын башынан өтчү окат. Анан ар ким ар кандай өтөт да. Бирөө жазат, бирөө ырдайт, бирөө отуруп алып коомдук уюмдарды уюштуруп алып ошону менен алаксыйт. Ошондон мөңгөн иш. Сиздин байбичеңиз Динара эжедагы обончу эмеспи? Сонун ырларды, гимндерди жазып жүргөнүн билебиз. Демек, сиздердин үй бүлөдө дагы мындай чыгармачыл үй бүлө деп айтканга азыр толук негиз бар болуп калды да? Кыргыз Республикасынын эл баатыры Бексултан Жакиев аксакал айтты эле, ай бул калык Динара экөөңөр отуруп алып, бири-бириңерди ыр чыгарып, бири-бириңерди бир карды угуп туруп эле жыргалы эле ушу силерди экен деп айтты эле. Анысы кандай, анда сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат, рахмат. Бир күнү бир кечеңизди өткөрүшүңүз керек экен анда өзүнчө. Буюрса. Обондоруңузду, ошондо канча обонуңуз бар болуп калды? Негизи 10 чакты бар, бирок 4-5-өлөрдү алып жүрөт. 4-5-өлөрдү алып жүрөт. Нотаны тааныбай калдыңыз, мындай сезим менен эле? Нотаны илгери бир акылман айтыптыр деп башка ошо нота башта. Нотанын баары башта жашайт, Башта жашайт. Урматтуу меймандар, мынакей көрсөтүүбүз дагы акырындык менен соңуна чыгып баратат. Анан эми сиздердин алдыга койгон дагы бир зор максаттарыңыздар бар да. Жанагындай чоң долбоорлорду жасап аткандан кийин, демек келечекте дагы моуну жасашым керек деген. Ошону бир кыскача айтып кетсеңиздер, Шүкүрбек мырза. Кудай буюрса, мына ноябрда Арменияга жөнөгөн жатам. Ошол жакта Евросоюздан жана менин немис досторум да келет. 12 союздук республика баары чогулабыз, чоң талкуу болот. Анан ошол жерден оонун да жакшы проекттер бар экен. Ошого дагы кирген жатам, Кудай буюрса даярданып. Анан ошо биздин кызыкчылыкты көздөгөн. Жана жумуш орундарын ачуу, жанагындай транспорт, көп нерсе, көп тармактуу да. Анан Кудай буюрса 22-жылы аудан жакшы иштер болгон жатат. Кудай буюрса жаңы жыл тосолсо анан жаңы иштеп эми немистердин тилин тапкан армениялыктарды эмне жөн эле табасыз да. Алар менен орусча сүйлөшөсүздөр да, туурабы? Бирок алардын баары келет да. Евросоюздан болот, ООНдон болот, самы келген жатыптыр. Ага чейин ноябрда эми кылабыз. Онлайн пресс-конференция өткөзөбүз. Ошол жерден менен дагы жакыныраак таанышабыз деп атат. Анан баягы Америка алыс болуп эле 3 жолу чакырып келди. Анан бара албай калдым. Ага мен ден соолугум чыдабайт экен. 12 саат аэропортто жүрүш менче кыйын болуп калат экен. Европа калган мамлекет 35 мамлекетте болдум. Ата эле жетип барам. Ошо жүзүгө ашып кетсин. Рахмат. Максат мырза. Эрнис мырза. Aslında көп максаттарыбыз бар. Кудай буюрса ошого жетсек деген тилегибиз бар. Кудай буюрса aslında иш жүзүндө көрсөтөлү деп тилейбиз да буюрса. Сиз Сапарбек мырза, чыгармачылыгыңыз мындан ары жана китебимди чыгарат алам деп атасыз. Биздин мамлекеттин башына Садыр Нуркожоевич, Капчек Ташиев, өңдүү мырзалар келгенде ал кишилер биздин көйгөйдү башынан эле билчү. Биз ал кишилер менен деле убагында жолугуп жүрчүбүз. Кудай буюрса баары жакшы болот деген ишеничте туруп атабыз. Буюрса мамлекетибиз оңолуп кетсе, мамлекет түптөлүп жакшы жолго түшүп алса, бизге да бир жакшы күндөр болот болуш керек. Анан биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ошо тагдыр каармандарын
мен экинчисинде чыгарыңыз, башкаларыбыз да кирели деген таланттуулар көп да. Анан ал кишилердин дагы суранычын аткарып келатабыз, эми мүмкүнчүлүк болуп дагы бир каражат колго тийип калса дагы экинчисин топтогонго аракет кылабыз да. Анан бир нерсени айтпай кетиптирмин, бул тагдыр каармандары деп жана Сталбек Бактыгулов деген агайыбыз бар. Ал киши да кирген бияка. Анан ошол агай китептин атын эмне деп коюп атасың деди да. Анан дегенде айттым, агай азыр китептин атын кое элекпиз. Азыр материал деле жыйнап атабыз, анан десем, азыр турчу деп туруп телефон өчүп салып биркедейин анан тагдыр каармандары деп койгула. Деги Сталбек агайдын сунушу да. Ошо менен ал кишинин сунушун четке каккан жокпуз. Ошо менен ушул китеп жарыкка чыкты да. Анан эми дагы Кудай буйрса, ден соолук берсе, биз эл ичинде эле элге кызмат кылып эле жүргөндөрдөн мен чыгармачылыктан тышкары элге такси кызматын көрсөтөм. Ушу Ош базарынын айланасында эле бир 10 чакты майып барбыз. Ошо майыптардын биригип алып өзүңүздөр биригип алып ошол жерде тиги майыптардын знагын койдурткам. Бир 10 кишибиз чогулуп ошол жерде иштеп турабыз. Бир чети үй бүлөбүздү багабыз, экинчи чети өзүбүзгө каражат табабыз дегендей. Ушундай иштер менен эми чыгармачылык дагы оңой эмес негизичи. Бирок сиз абдан андай бел байлап турсуз. Көп деле киши рахмат деле айтпайт, каражат деле бербейт дегендейчи. Бирок аябай соопчулук иш жасап атып турсуз. Ушул убакыттан пайдаланып мен дагы мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбызга айтып кетким келет. Эгерде угуп аткан болсоңуздар, мынакей Сапарбек мырзага байланышыңыздар дагы. Мына мындай жашынакай китептин циклдарын, серияларын чыгарып атыптыр бул киши. Балким демерчилер дагы бар табылып калат дегендей, өткөргөнгө дагы Асек атабыз да аябай кыйын негизичи. Тияк бияк менен сүйлөшө калып, каражат таба калып дегендейчи. Ушинтип мынакей сонун залкарлардын мындайча айтканда улуу инсандарыбыздын чыгармалары ушул китепке батырылыптыр. Сизге дагы чыгармачылык ий кылайбыз. Калыкбар Табасевич, мынакей кичине бир аз убактыбыз калды сизге. Сактап атам. Мындан аркы кадамдарыңыздарды сиз да айтып кетсеңиз. Рахмат. Жана Шукурбек мырза айтпады, ошого бир эки толуктоо киргизип коеюн деп атам. Биринчиден могу жанагы Германиядан келген Андре Новак мырзанын айтканы боюнча, эмне үчүн Жамиля деген долбоордун атын койдуңар десем, мен Чыңгыз Айтматовду өтө кубаттаймын, сыйлаймын. Немис тилинде чыккан китептердин баары үйүмдө турат. Анан ошондон карап туруп Жамиляны киргиздик. Себеби Жамилянын күйөөгө чыккан адамы Данияр бир бутунан аксап баскан, согуштан майып болуп келген адам. Ошондой философиядан улам Жамиля деп проектини койдук эле деп айтты. Экинчи нерсе, Шукурбек мырза немистерди алып алып Атабейитке алып барып келди. Биз башка иштер менен болдук. Анан ошондо кийин келип анан кезиккенде тиги Андре Новак айтып атпайбы? Мен силерге аябай ыраазымын, Шукурбекке ыраазымын. Мен Чыңгыз Айтматов дегенде ичип аткан тамагымды жерге койгон киши элем. Ошо кишинин бейитине келип, гүл коюп, кетип атканыма мен кыргыздар силерге өтө ыраазымын деп айтты да. Анан эми жалпыбыздын айтыбыздан айта турган нерсе, Кыргызстанда ынтымак болсун. Кыргызстанда өнүгүү болсун. Могу алдыда келаткан 28 ноябрдагы шайлоону дагы бир жолу айтайын. Ушуну акыл эсибиз менен ушул саясий иш-чараны жакшынакай кылып өткөрүп алып, Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, ошондо жаңы шайланган депутаттардын тегерегинде болуп, Кыргызстанда андан ары өнүктүрөлү. Биз элдис болуп калгандарыбыз болуп, жана сокулуктагы социалдык реабилитация борборду бүтүрүп алдыңыздар. Бүтүрүп алыңыздар. Ишке киргизип, майыптарга кесип берели. Кубаныч тартып алыңыздар. Жалпы кыргыздар, Кыргызстандын элине бизден чоң ыраазычылык. Аман болуңуздар. Могу асылып алган оорудан аман эсен чыгалы, ушундан дагы сактангыла, өтө эле кайдыгер болуп атабыз. Ушу кайдыгерликти токтотолу. Жаныбызда колтуктап бизде оору жүрөт. Акмала бар. Рахмат, Калыкбар Табасевич. Кыйналган кез болуп атат, түшүнөтсүң. Чоң рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенге чейин саламатта болуңуздар.